Бүгін қарасаңыз, ош, ноқат, әр жерлерде селдер келіп отады. Сел, апаттар, қырсықтар, бұлардың бардығы Аллахтың әскерлері, урматтуу мекендешим. Көзгө көрүнбөгөн, кече өткөндө жакында келип, бардығыз үйдөн чыгара албастан титиретип кеткен баягы вирус эмне кылып койду бизде? Сабак албадык, андан кийин канчалыган нерселер келди, сабак албай атабыз. Бизде күнөө коюп атат, урматтуу мекендештерим. Статистиканы кирип карасаңыз дагы, күнөө маселесинде алдыга бербей атабыз. Урматтуу мекендештерим, ойлонушубуз керек. Ойгонушубуз керек. Күнөөдөн алыс болушубуз керек. Сел, чагылган, баягы өрттөр, баягы кырсыктар, контейнерлер күйүп кетиши, жердин силкинүүсү, булардын бардыгы кылган күнөөнүн кесепетинен келет. Күнөөдөн алысташыбыз керек. Коом качан таза болот? Качан биз арулукка жетебиз? Качан биз ийгиликтерге жетебиз? Качан күнөөдөн таза болсок? Максатыбыз, урматтуу мекендешим, түзөлүш болуш керек, түзөтүш эмес. Түзөлө албаган түзөтө албайт. Биринчи түзөл, андан кийин түзөт. Өзүң жакшы бол, жакшы болгондон кийин жакшылыкка чакыр. Ийгиликке чакыр, жакшы жолго чакыр. Күнөө соцсеттерде ушундай жеңил нерсе болуп калды. Дос менен бөлүшүп, каалагандай арам темаларын бөлүшүп, жеңил болуп калды. Аллах өзү сактасын, урматтуу мекендештерим, арамдан алыс болойлу. Алкымыбыз таза болсо, денебиз менен, кыймыл аракетибиз менен бирөөгө зыян бербесек, күнөө кылбасак, иншалла баары ордунда болот.